Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду азыркы учурда боор урусу менен ооруган жарандарды Индия жергесине алып келген. Негизги багыт болуп, бул муктаж болгон мекендештердин маселесин чечүү болуп саналат. Кыргыз эли бири-бирин таштаган эмес дегендей, бөлөк жерде жүрсөк дагы ынтымагыбызды бекемдеп, бөтөн элге көрсөттүк. Биринчи ушул азаматтын биринчи мен ушул жерде жүз көрүшүп, ушул жерде таанышып отурабыз. Биринчиден ушул азаматка рахмат. Ушунча биздин кыргыздын уулдарын, кыздарын ушул жакка алып келип даярланганга, өмүр улаганга, бала чагасынын алдында ушундай бир турмуштун немесин таттуу, ачуу таттуусун көргөнгө көмөкчү болуп отурасың биринчиси рахмат. Анан экинчиден ушул жакка келип ишката жашоонун жакшы немелерин көрүп, үмүт эми жашоонун үмүтүн ылай үзбөй ушул жака келип ишката кетип ушул балдарга ден соолук каалайбыз. Ушулардын ушул жака келип дарыланышына биздин кыргыздардын, кыргыз элдин жардам берген ушул баардыгына рахмат айтабыз. Баардык кайрымдуу жарандарга ушулар аман болсун, тынч болсун, ушулардын аркасынан ишката отурушат, ушуларга баардыгына эле ыраазычылык билдиребиз. Эми ушул сиздин айта турган сөзүңүз эми бул жакта да жакшы күндөрдө, жакшы немелерде жүрө берсин ушулар. Бул террор кылган переводчик балдарга, автарга, Ирфанга, буларга да рахмат, ушунча кызмат көрсөтүшүп ушундай эмелер болуп атышат. Рахмат. Siz özünüz neyle geldiniz? Kaysi sebeplerden? Biz de özüm uşul bağımlılığı операция кылдырган, операциялык бешим боюнча келебиз. Кудайга шүгүр, жакшы болуп калды, бир айдай болуп калды келгенибизге. Азыр ушул жеке деген госпиталда операция болуп жакшы, мына 2-3 күндө бул жака чыгарат. Анан дагы Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Мен ошол 2004-жылдан бери боор оорусу менен жана ашкабылык менен аябай эле күрөшүп келе жаттым да. 14 жылдын ичинде мен акыркы күндөрү жашоодон үмүтүмдү үзүп, уйку берүүдө такыр иштебей, көбүнчө эле ушу жатып алып ыйлашымда мен айыкпайт экен, менин бул сироз печим мененчи айыкпайт экен, болду деп кол жууп калдым да. Анан врачтар дагы срочно операция кыл деп калышты. Анан жайындасы мен телевиденияларды чакырып телевиденияга чыктым. Андан кийин Москвага барып, Москва шаарына текшерип келдим. Мен ал жактан бир башкача жыйынтык, мындай башкача диагноз угам деп бардым да, ал жактан да сироз печим деп чыгарып коюшту. Андан кийин мына Азамат Байматов кайрымдуу болуп фондунун жетекчиси Азаматка кайрылдым. Бул Азаматка мен аябай ыраазымын да. Бишкек шаарынан Ош шаарына Тилек Айталиев менен убактысын бөлүп, үйгө барып, менин ушул ыйымды, менин үнүмдү угуп, сиздерге алып чыкты да. Мени алып чыгып элдерге. Анан ушул жака келгенге каражат чогултканга аябай жардам берди да мангачы. Мен ушунчалык ыраазымын да, жашоого кайрадан мени кайтарды да. Жазып эле сиз жашашыңыз керек, сиз мындай болушуңуз керек деген сөздөрү менен, жылуу мамилеси менен, жөнөкөйлүгү менен, боорукерлиги менен жашоого кайтарды деп аябай өзүнчө ушунчалык ыраазы болуп атам да. Бир четинен ушул Азамат келбесе мен эмне болот элем? Мен бир чүнчүп, ыйлап, бир депрессияда жата берчү элем да. Анан Кудайым буйруп, ушул 17 январда ушулар менен чогуу келдим. Мен Индия өлкөсүнө келип, бизди ушул Индиянын өкүлү Мухаммед Ахтар тосуп алды. Аябай жогорку деңгээлде тосуп алды, рахмат. Мынау гостиницада, гостиницага жайгаштырды, госпиталга барып тааныштырды, врач менен сүйлөштүрдү. Бул жерде мен текшерип жатам. Буюрса текшерүүнүн жыйынтыгы жакшы деген, жакшы болот да. Мен аябай сүйүнүп жатам, Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Анан бул жерге келип мен
ушулар менен чогуу жашап мына ушунчалык ынтымактуу, ушунчалык бири-бирин колдоп, бири-бирине дем күч берип, ушундай бир туугандар күйгөндө күйүшөт экен да. Мен ушундай отуруп ушунчалык сүйүндүм, кыргыз болгонума сүйүндүм. Экинчиден ушундай чет өлкө, башка жерге барып ушунчалык ынтымакта жашашканына аябай сүйүндүм да. Анан буюрса жакшы неме менен мындай ата-энемди сүйүндүрүп, туугандарымды, айылда жашаган тургундарды сүйүндүрүп барам буюрса жакын ортодо. Барып калам. Ушул азыркы учурдан пайдаланып мен элиме чоң рахмат айтам. Аллахым силерге ыраазы болсун. Сиздерге 2 эселеп, жада калса 100 эселеп берүүсүн ушунчалык дуа кылам. Мен да мына айылып калсам, иштесем буюрса биринчи сом үчүн эмес, сооп үчүн иштейм буюрса. Өзүмө окшоп ооруп жаткан бейтаптарга жардам колун сунам, колуман келишинче. Анан аларга дагы айтарым, эч качан жашоодон үмүтүңүздү үзбөгүлө. Бир күн эле жашоо жапжарык болуп калат экен. Бир күн Индияга келип, мына Азамат Байматовдун жардамы менен, элдин жардамы менен келип, сиздер дагы ушундай жүзүңөрдө жылмайып пайда болот экен. Сиздер дагы жашооңор келип калат экен. Бул жерден дартыңарга даба меретиңерге шифа таап кетет экенсиздер. Бул жердин медицинасы өнүккөн экен. Ошондуктан эч качан үмүтүңүздү үзбөгүлө. Буюрса баары жакшы болот. Баарыңыздарга рахмат. Алла ыраазы болсун баарыңыздарга. Айгүл эжени унутпайлык. Айгүл эже дагы өзү Москвада болсо дагы телефондон колунан келишинче ишинен бошобой атса дагы жардам берип, түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, анкеталарды, документтерди толтуруп, ар дайым сурап ушинтип турат да. Анан Айгүл эжеге дагы ден соолук каалайбыз, бала чакасы менен бактылуу болсун. Рахмат Айгүл эже, сизге дагы ушинтип кыргызга кичине болсо дагы жардамыңыз тийип, сооптун үстүндө жүрө бериңиз сиз дагы. Сиз менен сыймыктанабыз биз. Мен Айгүл эжени өзүм эжемдей эле көрдүм. Анан дагы бир кайрылып отурган нерсе ушул Индияга азыр өзүбүз WhatsApp группасын ачтык. Админ группа жазган мен болдум. Анан ушу Индияга кийин кандай вопростору болсо, кандай түшүнбөстүктөрү болсо ошол группага кайрылып, түзүлө кошулуп, ушул жерден информация алса болот да. Азыр бир деле жерде группа болуп кетти WhatsApp. Биздин группа только ушул ал жерде тааныш эмес, уруш эмес болгон ушул информация берип, түшүнбөгөндөргө түшүнүп, туура маалымат берүү. Эң биринчи туура жол көрсөтүп маалымат берген жакшы. Маалымат берип, Эч нерсени билбей, маалымат жакшы ала албай, келсе көп нерседен кыйналып калат экен. Ошон үчүн биринчи немеде орунда ошол маалыматты алып, ал жактан даярданып келген жакшы. Айта кетерим неме, Элтер телекомпаниясындагы турмуш сабактарынан алып баруусу кыздаркан сиңиме аябай ыраазычылыгым, мындай аябай эмемин да. Келисе. Ыраазычылыгымды билдирейин дедим эле, ал менен эң эле бир туугандай сиңдим болуп калды да, Кыздарканчы. Мен Кыздаркан аркылуу мен Азамат менен тааныштым. Кыздаркан аркылуу мен көп нерсе жетиштим. Ал да мага аябай жардам берди. Кыздаркан, сага ден соолук каалайм. Кыздарыңдын өмүрүн берсин. Күйөөла менен тең арып, тең кары. Сага чоң рахмат. Мен сени бир тууган сиңдимдей көрөм. Буюрса жакшылыктарда катташабыз. Ассаламу алейкум, Киргиз элим. Я Мухаммед Ахтар. Здесь как мне дело дали только Аллах людям помогать. И помогает. Но Киргиз люди приезжают здесь, мы здесь помогаем. И Карам Дубол фонд, и Азмат Байке, Тилек Байке, и все, Аббас, Асельбек, Сагин Байке, сестра, все пришли здесь. Ну, Аллах, мы ничего, на рукам ничего нашего нету, но Аллах дает все. Что дает, ну, надо радость
решает эту проблему. Правильно? И еще что лучше будет для Киргизии люди, и иншаллах рахман, мы еще как лучше будет, мы будем делать здесь. Как можно для гостиницы, лекарства, для больных, что сколько помощь нужен, я 100% буду давать. Иншаллах рахман. Я тоже хочу, как жизнь мне Аллах такой дал, 100% хочу для больных, для людям помочь. Самое главное, вот Азмат Байге как делает, и это вообще слова нету у меня. Да, слов нет. Да, слов нету. Он такой домой стараюсь, я уже свои глаза встретил и видел там. Да. И людьми все, иншаллах рахман, один день так будет. Киргизия, иншаллах, все здоровы будет, иншаллах, хороший, не нужен так. Аллах дает, все равно мы друг другом понимаем, и людьми все друг другом будем помогать, иншаллах. И всегда. И от Индии любое время, любой момент, любой человек может, Азмат Байке или кто-то есть, можете звонить как братишка и как брат, или что понимает. Все, иншаллах рахман, будем помогать всем, иншаллах рахман. Спасибо вам. Спасибо И, иншаллах, все будем здоровы, все хорошие. Аллах, на руках нашей ничего нету. Только Аллах есть. Что дает, иншаллах, мы такое принимаем, вот это решаем. Рахмат, да? Да. И рахмат вам, вы, иншаллах рахман, Сагин Байке, машаллах, здоровый. Он хороший давно момент, уже все проблемы, когда он был, я домой тоже был, Сагин Байке, и свои глаза вышел. И потом мы в клинике был, как Сагин Байке. Такой, тут время, вот это время. Да. Альхамдулилlah, Аллах все. И после этого, иншаллах, тот день и сегодня, как и Тешник Байке уже, Ширин же. Я киргизелям, я так скажу, для всех дуа делается только. Дуа нужен нашим. Все людям только дуа нужен всем. Дай Бог, все здоровые, все хорошие, надо и все Аллах помогает. Иншаллах. Спасибо большое. Очень я рад с вами кушаю, вот хорошие ваши блюда, очень вкусно, серьезно наши. Мне очень нравится ваше. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүн өтө кубанычта, сүйүнүчтүү отурабыз. Анткени себеби ошо Кайрымдуу Болуп Коомдук фондунун негизинде бүгүн иштерди алып баратканыбызга биринчиден мактоолор Аллага болсун, шүгүрлөр Кудайга болсун. Бизге ушундай мүмкүнчүлүктү берген жараткан затка чексиз шүгүрлөр болсун. Бирок бизге Кудай убакыттарды берип жатат. Аллах Таала кандай сонун убакыттарды, кандай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Бирок ар бир адам ошол ой жүгүртүүсү менен убакытты туура пайдаланып, ошол алган илим билимин туура жолго жумшап, күчүн туура жолго жумшап, ошол акчасын дагы туура жолго жумшап, ысырапкерчиликтен ушундай бир жакшы жолдорго жумшап, ынтымактуулугубуз менен, кыргыз биримдиги менен, айкөлдүгү менен ушундай бир жашоо өсүрүп келген улуу аталарыбыз даанышмандыгы менен көп акыл кеңешин кебин айтып келген. Ошол ырыс алды ынтымактап коет экен. Мына биз ырыскыны ынтымагыбыз менен жеп отурабыз. Себеби бул жерге келишибизге себепкер болгон бүт жалпы дүйнө кыргыздарына мен ыраазычылык билдирем. Биздин сөзүбүздү ошол бүгүн бир тууганга бир тууган ишенбей турган заманда бизге ишеним артып колдоо көрсөткөндүктүн себебинен мына кайгынын көз жашын, кубанычтын көз жашына айландыруу аракеттерин биз жасап атабыз деген чакырыктарыбызга кол сунган бир туугандарыбыздын жыйынтыгы менен мынакей Сагын бир тууганыбыз жылмайып, сүйүнүп, кубанып мына ушул жерде бирге отуруп атабыз.
дастархан четинде. Мына ушул эле бир туугандарыбыз мына дартына даба издеп ушул Индияга келип атабыз. Өз мекенибизде баягы алыбыздын жетпей жанагындай чоң бир клиникаларда bizde болбогондуктан, пересадка bizde болбой аткандыктан мына ушул жака келишибизде мына Актар бир тууганыбыздын дагы, мына бир туугандарыбызды мына эжекем, Айсалкын эжекем бүгүн өтө чоң салымын кылып биз сүйүнүп атабыз Кудай буйрса. Анан ошон үчүн эмнеге сүйүнөбүз? Анткени дартыбызга даба таап, ушул кылган ишибизде жыйынтыктар болуп аткандыктан биз аябай сүйүнүп атабыз. Мындай ынтымагыбыз бизде дайыма бекем болсун. Жараткан Аллахым берген рызкысы берекелүү болсун. Эч кимибиз оорубайлы. Кимдер ким ушул Америкада туруп, Кореядан, ошол Казакстан, Россиянын бардык шаарларынан деги эле бүткүл Кыргызга биз ыраазычылык билдиребиз. Өз мекенибизде туруп, ошо авиабилеттерин алып берип аткан, үй бүлөсүнүн атынан алып берип аткан мекендештерибиз бар. Ушул жака келишибизге себепкер болуп тыйындап чогулткан бир туугандар. Мына сиздердин бир тыйындап чогултканыңыздар бүгүн бизде ошол көптүкүсө көл болот деп мына көл кылып, ошодон мынакей Сагындын келип, ошол Жазгүл эжекемдин деги эле бул жерде ар бир кыргызга кеминде ошол 2 миллионго жакын акча кетип атат да бүгүнкү күндө. Ошол каражат бул 10 сомдон 100 сомдон чогултуп атып топтолгон акча. Анан ошон үчүн ушул кол сунган бир туугандар ушул жерде туруп дастархан четинде аябай ыраазычылык билдиребиз. Аллах Таала ушул бергенге береке берип, ушул эч кимибиз оорубайлы, ушул жаркырап биргеликте жашоодо ушундай ынтымактуулугубуз менен көп ийгиликке жете жашап, эки дүйнө бактылуулугун жараткан берген болсун. Ошон үчүн Кудай буйрса мен дагы да ыраазычылык билдирип мына кызмат кылып аткан мынакей Тейлек деги эле кайрымдуу бол фонду бүгүн колунан келген аракетин жасап кызмат кылууга аракет кылабыз. Уважаемый Ахтарбек Байке, все наши уважаемые земляки, гости, я очень хотела бы поблагодарить перед всеми нашими земляками, поблагодарить вас и ваших ребят. Вы очень много для нас делали, во всем помогали нам, не помогали, даже домой довезли меня. Я думаю, что самое главное, самое страшное позади, теперь впереди, думаю, все будет хорошо. Скорее заживят и храмы. И все наши болезни тут остаются в клинике, вот там в операционном зале. Ширмеде, Юнуфтилябаке, все остальные поскорее поздоровятся и вернуться в Кыргызстан. И вас приглашаем постоянно, мы все добровольно будем встречать вас. Спасибо вам за все. От кыргызстанцев спасибо вам за все. И особенно наш Азамат Байкем, всегда благодарны ему. Биринчи байлык денсаулык дейт. Алла Таала бизге ушундай мүмкүнчүлүк берип, ушул жашоого жаратып, жедирип, иштирип, сүйлөтүп койгонда чексиз шүгүрлөр болсун. Ошо менен бирге ушул кыргыз эч качан бири-бирин таштаган эмес, таштабайт дагы. Ар дайым ушинтип бири-бирибизге жардам берип, Кудай кааласа, ооругандардын денсаулыгун чыңдап, ким ооруса жардам берип, ушинтип ынтымакта жүрө берели. Келечек алдыда Кудай кааласа баары жакшы болот. Биз кайрымдуулук фонд мененбиз. Кудай кааласа баары жакшы болот. Азамат денсаулык болсун. Неболей, дай Аллах тебе тоже здоровья. Рахмат менин курганыңыздарга. Биринчи ушул силерге себепчи болгон силерге рахмат. Экинчи ушул кыргыз эли баары бир баягы боорукер, кайрымдуу эмне болот экен башка элдерге караганда. Кыргыз элине ушул калада жүргөн, Россияда жүргөн, башка жакта чет мамлекетте жүргөндөр ошолорго рахмат. Ошолорго дагы баягы кичинеден болсо дагы немесин жардам колун чозуп жардам беришип эме болуп атышат. Ошол кишилерге дагы рахмат. Ошол иштеринде ийгилик болсун, тынчылык болсун. Аман жүрүп элге кайтып келишти, өзүбүзгө келсин окшогон жигиттер. Бул эми баягы ооруп жүргөн убакта башка настроение болот экен дагы. Мындай операция болуп, операциядан жакшы чыгып, баягы өзүнө келип калган убакта адамдын эмеси башка болот. Кыйла жашоого үмүтү артып, баягы биз эми
кандай ушундай үмүт менен жашайт экенбиз, ошол үмүтү кайра жанат экен да. Көбүлөр. Мындай калса эми мына бардыгы эле мен билгенден бардыгы эле жакшы болуп келатышат. Жакшы неме менен. Бул же азыр неме болуп атпайбы? Азыр бүгүнкү күндө бул жака жетишип келип анан канчалаган бир туугандар ошол жакта дагы азыр өтө үмүтү чоң үмүт менен жашашат. Бизге көп байланышып атат. Убакыттан пайдаланып мен кечирим да сурайм. Ар бир ошол кайрылган бир туугандарымдан мен ушунчалык кечирим сурайм. Анткени биз жетише албай атабыз. Жетише албай аткандыгыбыз үчүн кечирим сурайм. Анан Кудай буюрса биз бирок колдон келишинче толук аракет жасап атабыз. Мына азыр эжекелерибиз менен сүйлөшүүлөр жасап, бул клиника менен дагы түздөн түз келишим, жоопкерчиликти ала биле турган кылып, ушундай бир жакшы бир жолдорду жасап атабыз. Бул бүгүн биздин сүйлөшүүбүздө өтө жакшы бир сүйүнүч менен болду. Анткени себеби биздин ошо өзүбүзгө ылайыкташтырып, ошол клиниканын жетекчилиги жана врачтар ошондой бир шарттарды да бизге койгон талаптарды койдук. Ошол талаптардын негизинде дагы карап чыгып, жеңилдиктер жасап беришип атат. Ошол бир туугандарга да ыраазычылык билдирип, анан ушул мекенибизден канчалаган бир туугандар ушул кыйналып, алардын да ушул жака келип дартына дава таап кетишин жараткан насип кылган болсун, Кудай буйрса. Урматтуу кыргыз элим, мекендештер, айылдаштар, акелер, инилер, эжелер, сиңдилер баарыңыздарга, жалпыңыздарга салам. Биринчиден биз азыркы учурда ушу Индия шаарындабыз. Биз 29-ноябрда келгенбиз. Саамбектин операциясына деп. Кудайдын буйруса операциясы аябай ийгиликтүү, жакшы өттү. Бардык күндөрдүн бардыгы артта калды. Буйруса бардыгы жакшы. Кыргыз элиме, айылдаштарга, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун баарыңыздарга. Ошондой эле ушу Кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов ушу энеңизге да чоң рахмат. Иштерине ийгилик, дайым үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Азыркы учурда биз Саамбектин акыбалы жакшы. Кудай буйруса ушул жакынкы арада Кыргызстанга жол аттанып атабыз. Анан ошондой эле айтып кетерим, биздин айылдаш айыл башчыбыз Жаңыл айке жана Саатбек Чари, биздин ушул айылдын имамы, айыл өкмөт башчысы Рахман акеге, жалпыңыздарга чоң рахмат. Ушул Саамбектин өмүрүнө өмүр кошуп, өзүңүздөрдүн алтындай болгон убактыңыздарды аябастан ушул тынбай өзүңүздөрдүн аракетиңиздерди кылып аттыңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Дайым ушу сиздерге ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз, үй бүлөлүк бакытты каалайбыз. Кыргыз элим бар болсун, кыргыз элим дайыма ынтымакта бололу, ынтымагыңар эч качан үзүлбөсүн. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу бүгүн мына бир столдо отурган жердештер, Азамат байке, сиздин шериктериңиз, Кайрымдуулук фондунун кызматташкан адамдар, Айсак эже, жердештер, баарыңыздарга мына жакшы Индия жергесте баарыбыз чогуу стол үстүндө отурганыбыз мындай жакшы. Бизге мына дем, күч, кубат, чоң жардамчы болуп келип атасыздар. Сиздерге ишенип, сиздердин жардамыңыздар менен биз келдик. Аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Саттар абийimiz дагы жаткан жеринде рахмат айтат. Бизге аябай чоң тирек болду да. Анткени көпчүлүк адамдар эле угуп атабыз, башка бир ортомчулар менен келип чын кыйналып аткандарын да угуп атабыз. Анан бир жагы финансы жагынан да жардам бердиңиздер. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Башка мындай чоңдор же болбосо колдо барлар, кол албаган иштерди каратасыздар да. Сиздерге көп максат, жакшы тилектерди, жакшы максаттарды айтып келип отурасыздар. Көп жумуштарды кылабыз деп аракет кылып атасыздар. Аябай жакшы, чоңдон чоң ыраазычылык билдиребиз. Даже мына биздин бийликтеги өкүлдөрүбүз деле оюна келбеген иштерди ойлоп аракет кылып атасыздар. Ушундай эр азаматтардын, жакшы адамдардын бардыгы биздин өзүбүз үчүн чоң бакыт, шанс деп коем. Мисалы башка улуттан, башка мамлекеттен элдер мына жаныбызда келип отурат, но мейманканадачы мындай жеңилдиктер жок да аларда. Мындай арзан баада деле сүйлөшүүлөр жок, алар бизге таң калып, силерде кандай ушундай болуп атат деп. Анан булар кимдер десем, ушундай келип отурат десем, алар да таң калып
жакшы экен деп суктанып да бир жагынан ушундай эме кылып атышат. Кандай убактылуу сиздер ушундай ишенич менен турабыз. Буюрса мына эң коркунучтуу жерлер артта калды. Андан ары жакшы болуп кетели. Жолдошубуз жакшы болуп атат, Кудайга шүгүр. Башкалар да ушундай жакшы болуп чыгып кетсин. Мындай сырткары учурдан пайдаланып жердештерге, айылдаштарга, жардам берген акелерге, апаларга баардыгына чоңдон чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин кошкондорго, досторго, бекемдештерге баарыңыздарга чоң рахмат. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын. Мына эмес жолдош экөөбүздөн эл үчүн иштеген адамбыз. Андан ары сиздер эл үчүн иштейбиз. Кайрымдуулук фонду качан кайрылсаңыздар сиздерге алыстан жардам берүүгө аракет кылабыз, иштешке аракет кылабыз. Чоң ыраазычылык. Мына бүгүнкү күндө ошол бул жака жетип жете албай, ошол үмүтү орундалбай, ошол жака биз менен байланыста болуп сүйлөшүп атып, ошол көзү өтүп кеткен бир туугандарыбыз да болуп атат. Ошон үчүн Assalamu alaikum. Бүгүндө Индия шаарында дерес алып жакшы калдым мен. Сакайып жакшы болуп дайынбырса. Аллага шүгүр, бардык жакшы денсаулыктарым жакшы. Оору жаман нерсе экен, бул бүгүнкү күндө жакшы болуп дайын берсе Кыргызстанга жакын ортодо дайын берсе кетип жатам. Биз мага жардам берген жердештерим, айылдаштар, достор, Россияда бардык досторум, ака-акалар жардам бергенине рахмат. Алла разы болсун. Азамат Байматов байкебизге рахмат. Чоң рахмат. Чоң. Дайын мырза. Кубанычтан эч неме ала албай атам. Рахмат. Мен элестете албай атам. Дайын мырза. Алла разы болсун. Аллах мейірімді зат да Құдайға тек шүгірлер болсын. Құдайымыз ушундай сүйүнүч кубаныч түшүндө гана болойлу Кудайымыз ынтымак менен, сагын. Мекенибизге аман эсен жетип алып, Кудай буйрса мына сагын чыгайын деп атат. Биринчи мүнкө билет алынды. Баягы ушунчалык кыйналып келип, сагын бүгүнкү күндө дарткан дабата сүйүнүп, мына эми өз мекенибизге жакшынакай басып, ошол илдети артта калып, буйрса жакшы күндөрүбүз. Алла разы болсун баардыгыңыздарга. Олар машы байбай чоң үмүтүн артып, жер жастан жатып барышты. Ошол Фатиме жекебизге ошол мындай дастархан өстүрүп, Кур'ан окуп коет. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله ربنا ورب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اغفر لوالدي والصغيرات والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ушул окуган Куранын соолун ушул дүйнөдөн кеткен муъмин мусулмандарга баракатын баштадык. Жанара жекебиздин жаткан жери жайлуу болсун, Фатиме жекебиздин жаткан жери жайлуу болсун. Ошол ыйман саламат болуп, Алла Таала келечилик кылып, билип билбей калган килелерибизди кечирген болсун. Сурак кабыр азабынан, тозак азабынан өз алыс кылып, сурагыбызды жеңил кылып, пейишине насип кылган
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.